Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Биздин урматтуу шаардын жетекчилери. Мына азыр мен Жалал Абад шаарынын областтык объединенный, орусча айтканда Жалал Абад объединенный областной больницаны пульмонология бөлүмүндө турамын. Бул пульмонология мурунку Бакиевдин резиденциясы, могул Курманбек шаарчасынын, кичи шаарчасынын жанында мындай жайланышкан. Мына мен эмне дегим келет, мына бул жерден бул жол менен тиги трассага чейин где-то 1,5, может 2 километр. 1 километрден аз эмес да, 1,5 километрче жөө басыш керек. Мурун ушул аянтчага чейин 14 деген шаардык маршрутка келет эле да. 14-чү маршрутка келип, кирип, бул жака кирип, чыгып кетет эле. Азыр бул жака маршрутка аттуу нерсе келбей калыптыр. Мен шаардык кеңештин депутаттарына жана шаардын башчылыгына, кийин ошол автотранспорт мекемесинин башчыларына бир суроо бергим келет да. Тиги маршруттарды сатканда, тендер койгондо, маршруттарыны коюп атканда, ар бир маршруттун өзүнүн маршруту болот да, мындай бара турган, кире турган, чыга турган жерлери болот да. Остановкалары менен, кайсы көчөлөр менен жүрүш керек. Мен ошол 14-чү маршрутка кирген үчүн мурун мен ойлоймун, 14-чү маршруттун жанагысы бар да, бул жердечи маршруту. Маршрутный таксинин маршруту ушул жерге келиш керек. Бирок бүгүнкү күнгө бул жакта келбейт, мына таксилер турат. Бул жака келем деген адамдар только такси менен келип кетет да. Бул жерде өпкөсү ооруган адамдар жатат. Өпкөсү келем десе, же такси, же өзүнүн машинасы менен келиш керек да. Мен тууган уктарым, тааныш, досторум, башка коллегалар ооруп жаткан үчүн тез келип турамын. Эми мен Аллага шүгүр, өпкөм да жакшы, путум да жакшы, пешком кирип чыгам да. Башка адамдарчы, башка адамдар. Ошол урматтуу депутаттар, шаардык кеңештин депутаттары, шаар бийлигинин башчылары. Өткөндө 15 сомго көтөргөндө унчукпай көтөрүп бердиңер. Маршрутный таксинин жол киреени 15 сомго көтөрүп бердиңер. Ошо 15 сомго көтөрдүбү? Маршрут айдагандарды эле укугу бар, башкалардыкы жок эмес да. 15 сомго көтөрдүбү? 15 сомдон биз төлөп атабызбы? Ошого будьте добры, маршрутуң менен жүр, саатың менен жүр. Кечки саат 5тен кийин, 5тен кийин вообще маршрутка тута албайсың. Жок маршрутка. Бул жака да келбейт. Ошого сураныч, депутаттар, бийлик ушул вопросту да караштырып, маршрутка келиш керекпи? Келсин. Кийин ал адам жок, бизге невыгодно. Ошол тендерди утуп атканда, тендерге коюп утуп алып атканда, биз ушул тендердин требованияларын аткарабыз деп алган ушул маршруттардычы. Ошого бүгүнкү күнгө силерге сураныч. 14-чү маршрут бияка кирип чыга турган кылып койгула. Мен как избиратель, как бывший кандидат в депутаты, шайлоочу, ушул шаардын тургуну мен силерден талап кыламын. Рахмат чоң.